Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктары менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Лопатка сортундагы буурчак эгип, мол түшүм жыйноо алдында турган дыйкан. Таласта тигүү цехтерине адистешкен жумушчулар жетишсиз. Сууга түшүүдө сак болуңуз. Алгач расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров бүгүн Монголияга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Эрдэнэт шаарындагы Эрдэнэт заводу мамлекеттик ишканасына барды. Мамлекет башчысына Эрдэнэт заводу Азиядагы жез-молибден рудасын казып алуу жана байытуу боюнча эң ири ишкана деп эсептелери. Жылына 40 миллион тоннага жакын руданы кайра иштетип, 580 миң тоннанын тегерегинде жез концентратын жана 6 миң тонна молибден концентратын өндүрүп жаткандыгы жөнүндө маалымат берилди. Ишкана 1973 жылдан бери иштеп келет. Совет жана Монгол өкмөттөрү Эрдэнэт жез молибден кенин иштетүү боюнча биргелешкен ишкана түзүп, ал бүгүнкү күнгө чейин дүйнөдөгү эң ири жез кендеринин бири бойдон калууда. Бүгүнкү күндө ишкана эл аралык жез рыногунда маанилүү позицияны ээлейт. Өлкөнүн мамлекеттик бюджеттин түзүү менен Монголиянын экономикасын өнүктүрүүдө маанилүү роль ойнойт. Заводко барганда кыргыз делегациясы заводдун техникалык технологиялык кайра өзгөрүүлөрүн тактап айтканда, Монголиянын Эрдэнэт кенинин рудасынан жезди алып чыгаруу боюнча алдыңкы технологияларды колдонуудагы тажрыйбасы менен таанышты. Кыргызстанда алтын жез концентраттарынан жезди алып чыгаруу боюнча фабрикалар жана технологиялар жок экендигин эске алуу менен кыргыз тарапка бул тажрыйба кызыктуу. Бүгүнкү күндө кыргыз тарап бул рудаларды чет өлкөдөн кайра иштетүүгө аргасыз болууда. Алтын жез рудаларын кайра иштетүү боюнча заманбап фабрика курулса, Кыргызстандын аймагында жезди жана башка пайдалуу компоненттерди кайра иштетүү жана алып чыгаруу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Бул болсо бюджеттин киреше бөлүгүнө олуттуу таасирин тийгизет. Садыр Жапаров Кыргызстандын экономикасында Монголиянын экономикасында эле тоо-кен тармагыда өзгөчө орунду ээлей турганын белгиледи. Кыргызстан бул тармакта чоң потенциалга ээ, буга байланыштуу Монголиянын бул чөйрөдөгү бай тажрыйбасын изилдөөгө кызыктар. Садыр Жапаров Эрдэнэт заводунун жетекчилигине Кыргызстандын компетенттүү түзүмдөрү менен биргеликте тараптар үчүн өз ара кызыкчылык жараткан багыттар боюнча өз ара аракеттенүү чөйрөлөрүн жакшылап ойлонуштурууну сунуштады. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке президенттик шайлоодогу жеңишине байланыштуу куттуктоо телеграммасын жолдоду. Урматтуу Шавкат Мирамонович, сиздин президенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңишиңиз менен чын дилимден куттуктайм. Президенттик шайлоонун жыйынтыгы сиздин Өзбекстан элиндеги бийик кадыр-баркыңыздын, республиканын туруктуу социалдык экономикалык өсүшүн камсыз кылууга багытталган прагматикалык жана көрөгөч саясатыңызга болгон элдин ишениминин жана колдоосунун айкын далили. Сиздин жетекчилигиңиз менен жүргүзүлүп жаткан реформалар, ошондой эле өлкөнүн мындан аркы өнүгүүсү боюнча мыкты идеяларды жана принциптерди ишке ашырууну көздөгөн кадамдар эл аралык аренада Өзбекстандын аброюн бекемдөөгө өбөлгө түзөт деп терең ишенем. Баарын камтуучу стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү, өз ара урматтоо жана колдоо принциптеринин негизинде Өзбекстан Республикасы менен ишенимдүү жана ынак коңшулук мамилелерди чыңдоо Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын башка артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Кыргыз-өзбек мамилелеринде эки тараптуу кызматташтыктын дээрлик бардык багыттарында болуп көрбөгөндөй жакшы өзгөрүүлөр орун алып, маанилүү биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча конкреттүү макулдашуулар жетишилди. Сиз эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин чыңдалышына олуттуу салым кошууну улантып жатасыз. Ушуга байланыштуу биз биргелешкен аракеттер менен көп пландуу кызматташтыкты мындан ары да арттырабыз жана алдыга коюлган милдеттерди иш жүзүндө жүзөгө ашырууга жана боордош эки элдин бакубатчылыгы үчүн бардык макулдашууларыбызды илгерилетүүгө болгон күч аракетибизди жумшайбыз деген бекем ишенимимди билдирем.
Эр-Рияд шаарында Кыргызстандын Сауд Аравиядагы элчиси Улукбек Марипов, Сауд Аравия падышалыгынын соода өнөр жай палаталарынын федерациясынын төрагасы Хасан Аль-Хувайзи менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргызстан менен Сауд Аравиясынын ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты чыңдоо жана кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда биргелешкен иш-чараларды өткөрүү жана ошондой эле алдыда пландалган жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги иш сапарлардын учурунда бизнес форумдарды уюштуруу боюнча макулдашты. 2023 жылдын 6-8 июль күндөрү Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов Азербайжанда иш сапары менен болду. Коргоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, иш сапардын жүрүшүндө эки мамлекеттин коргоо ведомстволорунун башчылары эки тараптуу аскердик жана аскердик техникалык кызматташуунун абалын жана келечегин талкуулап, аскердик билим берүүдө мамлекет арасындагы өнөктөштүктү өнүктүрүү жаатындагы маселелер каралды. Иш сапардын программасына ылайык делегация коргоо өндүрүш мекемесинин ишмердүүлүгү менен таанышып, ошондой эле Гейдар Алиев атындагы аскер институтунда окуп жаткан Кыргызстандын курсанттары менен жолугушту. Жергиликтүү жаңылыктардан: Таласта тигүү цехтерине адистешкен жумушчулар жетишсиз. Ушундан улам ишканалар иш үстүндө гана тикмечилерди, технологдорду, бычмачыларды даярдоого мажбур. Андан тышкары тигүү цехтеринде системалуу иш жүргүзүү боюнча атайын билим зарыл. Мына ушул маселелер жөнгө салынса, облуста ири тигүү ишканалары көбөймөк. Таласта учурда иш ордун 50дөн ашырган 3 гана ишкана бар. Бул цехте иш эртең менен 9-да башталып, кечки 6-да аяктайт. Ишкана убакыт нормасын сактайт. Тигүү цехтин кожоюну Кайыргүл Борукеева Бишкектеги цехтерде тикмечи болуп иштечү. Жеке ишканасын Таласта түптөгөнүнө 5 жылдай болуп калды. Айтымында көптөгөн кыйынчылыктар болду, бирок быйыл гана ишкананы бир системага салганына каниет кылат. Ал үчүн ишканасы атайын кыска мөөнөттүү окуудан өткөн. Иштеги норма жоктугунан дагы адамдын өзүнүн ишке болгон мамилесинде нормасы жок болуп калат экен да. Мисалы, кечинде 12-1, 3-4кө чейин, таңкы 4кө чейин иштеп калсаң, эртеси күнү кайра эртең менен келе албайт ал адам. Бизге багы иштин кубаттуулугун бере албай калат. Экинчи маселе тикмечилердин резервин тыымсыз даярдоо. Бул ишканада жолго коюлган. Тигүү ишканасында дагы башка мекемелер сыяктуу талап норманы сактоо керек. Биздеги бир Үсөн деген байке иштейт. Ошол адам жүрөгүнөн ооруп Бишкекке дарыланганга кетип, биз ошондо кыйналдык да. Кыйналдык. Анын ордуна ар кимди отургузабыз, мен келип отуруп деген, башкасын алып келиптик деген ушундай болуп калды да. Анан ошодон дагы сабак алса болот да. Ошондой адам жок болуп калганда резервде башка бирөө туруш керек. Көрсөтүп, үйрөтүп, ушундай резервге бирөөдү дайындап туруш керек да. Анан азыр эми ошол нерселердин баарын бир нукка салып келатабыз. Аймактарда цехтер профессионал технологдорго муктаж. Технолог адистер бизде жетишсиз. Билимди багы окуп бүткөн адис жетишсиз да. Мен мисалы өзүм деле окуп бүткөн эмесмин, бирок багы бул жаатында иштеген тажрыйбам көптүгүнөн көп кийимдерди тикем, өзүм бычып тиге берем дегендей да. Ошондуктан мен бул жакта көп ишти өзүм жасайм. Бул шарттан пайдаланып, Таластын элине, Таластын айымдарына кайрылат элем. Эгер ушундай билимдериңиз болсо, биздин командага кошулуңуздар. Багы Таластагы ушул тигүү өнөр жайын өстүрүп кетүүгө салымыңыздарды кошуңуздар. Аймактарда тигүү ишканалардын жакшы мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып жаткандар башкаларды дагы чакырат. Могу жерде отурган тигүүчү могу эле жерде тигет да. Бир күн кечке жеңил да. Жанында бир жардамчы турат, кесип берет алар. Баягы тигүүчүлөргө жеңилдетилген жумушту
түзүп бергенбиз да биз. Жетишкендиктерим мен мисалы мурун үйдө отурган кезде баягы көп эле кыялданчумун, бирок баягы ишке ашпачу да. Анан монтип өзүм иштегенмин. Балдарымды частный садиктерде, частный мектептерге окутатам. Иши болуп өзүм кыялданган нерселер орундалып. Главный нерсеси ошол го деме. Балдардын жанында, үй бүлөнүн жанында оокат ашыңан берип, эки жака тең жетишпей, эки жакка алып кетсе болот. Бул ишкана 50дөй иш орун түзүп, ишин далилдей алды. Дагы кеңейгенге тажрыйбасы бар. Бул ишкана облустагы болгон өнүктүрүү фонддордун бардыгына өздөрүнүн кеңеүү долбоорун сунуштап келе жатат. Ишкананын максаты райондордогу көптөгөн айымдардын кыялына жеткирүү. Салика Савиева, Элхан Арсланбеков, Талас шаары. Жердин асылдуулугун жогорулатуу менен мол жана сапаттуу түшүм алуу заман талабы. Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылынын тургуну дыйкан Мадимар Борукеев 2,5 гектар үлүш жерине Туркия мамлекетинен келген лопатка сортундагы төө бурчактын бир уругун эккен. Буга кошумча Грохус органикалык жер семирткич берүү менен мол түшүм жыйноо алдында турат. Дыйкандын талай иштери менен кесиптешим Сыймык Барманов таанышып келген. Биз азыр Өзгөрүш айылынын дыйканы Боркеев Мадимар мырзанын айдоо аянтында турабыз. Учурда бул жерде Туркиядан алынып келинген лопатка сортундагы жаңы алгачкы репродукциясы мына мындай түшүмүн алып жатат. Дыйкан 2,5 гектар үлүш жерге жогоруда төө бурчактын уругун айдаган. Айдоо аянтына эгилген өсүмдүктөн мол түшүм алуунун сыры бир гана суга суусуна көз каранды болбойт. Өсүмдүккө турас жер семирткич берүү дагы зор таасирин берет. Гүлдөш абдан дурус, мынакей турушка алып баштады, бүттүгү тегиз эле. Гектарына 3 литрден чачканбыз Грохус органикалык жер семирткичин. 3 жолу кайталап чачтык, дурус буйруса. Дыйкандарга кайрылып кетет элем. Ошо Грохус органикалык жер семирткичинен кайталап 1 эмес, 2 эмес, 3 жолу кайталап чачса, түшүмүн буйруганынакей өстүрүп көрүп тургандай дурус алат экен. 2011 жылга чейин дыйкан үлүш жерине төө бурчак өстүрүп келген. Бирок жыл сайын өсүмдүктүн бир гана түрүн эгүү жер кыртышынын асылдуулугун жоготуп, түшүм кескин төмөндөп кеткендиктен токтотууга аргасыз болгон. Андан соң кайрадан 4 гектар аянтка арпа буудай эгип, жер кыртышынын асылдуулугун органикалык азыктар менен калыбына келтирүүгө аракет жасаган. Уже жылдан жылга бул урук эскирип, мынакей биздики эски уруктарыбыз азыр тигилип аткан төө бурчактарыбыз 20 жыл ашып калды. Ошондуктан түшүмү асайып калды. 22-жылы 4 гектар жерге арпа беде тигип, Грохус органикалык жер семирткичин мынакей ушудан чачып, гектарынан 65 центнерден айланган. Жаңы репродукция дегенде бир тааныштарыбыз 150 кило чыгып атат Турциядан. 2019-жылкы урук келди, ошодон алазыңарбы дегенден ошону алып туруп себеп көрүп атабыз, кандай болот деп буюрса карап атабыз, ушуну менет кылып бала чакабыз менен. Быйылкы аба ырайынын кургакчыл болгонуна карабастан, мураптар тарабынан сугат суу көйгөйү жаралбастан өз кезегинде бөлүштүрүлүп берилүүдө. Мамлекет тарабынан талаа иштерине жетишерлик деңгээлде көңүл бурулса жакшы болор эле дейт дыйкан Мадимар Борукеев. Суу маселеси быйылкы кургакчылыкка болду. Суу маселеси бирок Сарыкурай каналында Арыкбаев Рамис деген бала, жаш бала иштейт. Абдан мыкты иштеп атат. Мынакей суунун эң этегинде полеозомдагы ушул жерге жеткизип берип атат. Суу маселеси быйылча бул жакка кыйынчылык болгон жок. Айыл чарба министрлигине мен кайрылат элем. Элибизге Таластын элине жаңы биринчи репродукция төө бурчактарын алып келсе, жакшы уруктардан алып келип берип турса, башка өлкөлөрдө болуп, 3-чү репродукцияны колдонот экен, алар анан кийин жоготот экен. Кайта эле элита. 1 тонна алса, 2 тоннадан алып, 3 тонна алса, элибиз байыза, мамлекетибиз байыт эле. Айыл чарба өндүрүшүндө экологиялык жер семирткичтерди колдонуу сапаттуу түшүм алууга жана таза азык өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Элетик дыйкандардын ири киреше булагы жер иштетүү. Андыктан учурда күзгү түшүмдүн камылгасы көрүлүүдө. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району.
Адамды адам кылган эмгек. Учурда Кыргызстан калкынын 3 миллиондон ашыгы ар түрдүү тармакта эмгектенет. Бирок көпчүлүк өздөрүнүн эмгекке болгон укуктарын биле беришпейт. Алар кандай көйгөйлөргө туш болот? Дал ушул максатта бүгүн Талас шаарында эмгектеги аялдар арасында семинар өткөрүлдү. Кененирээк кийинки материалда. Ты нас позоришь перед всем миром. Профсоюз уюмдарынын мүчөлөрүн окуткан семинарга ар түрдүү тармакта эмгектенген 20га жакын аял катышты. Анда алар жумуштагы кызыкчылыктарын илгерилетүү, дуушар болгон көйгөйлөрүн чечүү жана эмгектеги укуктарын коргоо боюнча кеңири маалымат алышты. Өтө кызыктуу, өтө керектүү. Биздин жумушка, биздин вообще өлкөгө керектүү вопростор көтөрүлүп атат да, суроолордун бардыгы. Жумуш берүүчү менен жумуш аткаруучунун ортосундагы мамиле. Ошол жумуш аткарып аткан адамдын руководителдин астында өзүнүн талабын көтөрүүгө, өзүнүн айлыгын, өзүнүн жасап аткан жумушун көрсөтүп, өзүнүн маянасын көтөрүүгө, ошого сөз алып барып, сөз айтууга мүмкүнчүлүктү көтөрүп атат да азыр. И гендерное равенство деп атпайбы, аялдардын тең укуктуулугун. Сен жумуштан бошотулдуң. Сиз мени бошото албайсыз. Сен эмнени билесиң? Мындай ыңгайсыз абалга кабылбаш үчүн сөзсүз түрдө иш берүүчү менен эмгек келишимин түзүп алуу зарыл. Болбосо эмгек кодексинде жазылган укуктарыңды билүү абзел. Бул максатта Талас облустук профсоюздар кеңеши байма-бай окутууларды өткөрүп келишет. Ар бир ишканада ушу биз деле ошого аракет кылабыз, ушу гендерлик саясат сакталганга, экинчиден эмгектин укугу коргоо жакшы деңгээлге өткөргөнгө, анын үчүн биздин ушу айымдар, өзгөчө профсоюз лидерлер айымдары ушундай бир жакшы деңгээлде өзүнүн билими ушул болуш керек да. Мына ушул максатта ушул семинар өткөрүлүп атат. Мына сиздин талаңыздан бутумду сындырып алдым. Дарыланганга акча керек болуп атат. Бул менин ишим эмес. Сиз менин бейтап пулумду төлөп беришиңиз керек да. Чын элеби? Мен сага эч нерсе бербейм. Эмгекчилердин ден соолугун сактоо, коопсуз эмгек шарттарын жана тең укуктуулукту камсыз кылуу мамлекеттин маанилүү иш аракеттеринин бири. Мыйзам боюнча Кыргызстанда ар бир адам эмгектенүү менен өзүнүн укуктарын билүүсү абзел. Бул семинарлардын сериясы Таласта эле эмес, бүт региондордо өткөрүлөт. Мисалы биз өткөнкү жумада Нарында болдук, өткөрдүк 2 күндүк семинар, андан кийин Караколдо болдук. Караколдон анан биз мында Таласка келип атабыз. Бүгүн эртең 2 күндүн ичинде ошо айымдардын ошо жумушта болгон маселелери, көйгөйлөрүн көтөрүп. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстанда ар кандай жумуш менен алектенгендер калктын 70%-ын түзөт. Ал эми мындай окутуулар өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлөт. Жаркынай Тургунбекова, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Сууга түшүүдө сак болуңуз. Бүгүн Талас шаарындагы агын сууларга өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери байкоо жүргүздү. Анда сергүү үчүн сууга түшүп жаткан эс алуучуларга түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлүп, маалыматтар берилди. Эң ириде эскертүү такталары илинген агын сууларга түшүү өмүргө коркунуч жаратары айтылды. Аптаптуу ысыкта көлмөлөргө агын сууларга түшкөндөр көбөйдү. Агын сууларга түшүү кооптуу болгондуктан Талас шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери шаар сыртындагы сууларга түшүп жаткан өспүрүмдөргө коопсуздукту камсыздоо максатында түшүндүрүү иш-чарасын өткөрдү. Бизде сууга түшүү боюнча жылына өтүп турат ушундай түшүндүрүү иштеричи, алдын ала уштап чара көрүү. Ар бир ушун суу жээктерине жанакындай арыктардан көп кишилер байкабастан келип чуркап келип түшүп кеткендер болот. Анан кесип түшүндүрүп айтып беребиз аларгачы. Сразу келип сууга түшкөн болбойт. Кичине эме болуп, мындай дене башын колун жууп, бутун жууп дегендей сууга көнүп, анан түшкөнүнө. Тилекке каршы жыл сайын өлкө аймагында жаш балдардын сууга чөгүп кетүү учурлары көп кездешүүдө. Бул кырсыкты алдын алуу үчүн ар бир адам сууга түшүү эрежелерин билүүсү абзел. Жашы жете элек балдарды сууга түшүрүүдө ата-энелердин көзөмөлү керек. Балдар сууга чөбүп атканда өзүм карап алып келип атам сууга. Болгондо өзүм көзөмөлүмдө да сууда эмне болуп кетет, эмне коет деп аткандай эле өзүм алып келем, түшүрүп кетем, кайта үйгө алып барам дегендей. Суранган күндөрдө өзүм алып келем да.
Мен жок десем жок дешет. Жүргүлө десем жүр деп келишет өздөрү. Суга түшүү эрежелери менен катар өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери өрт кырсыгын алдын алууга чакырат. Себеби жай мезгилинде абанын температурасы жогору болгондуктан өрт кырсыктары көбүрөөк катталат. Быйылкы сезондо ошо болду. 13 болду, өрт өчүрүү болду өзүнүн эмесичи. Аслында көбүнчөсү ушу курак чөптөр күйүп жана таштандылар, мусулар күйгөндөр болду. 13. Бирок эме чыгымы где-то 500 миңге чейин болду. Этият болсо эң негизгisi өрт деген ошо билинбейм. Эми тилсиз жоо болуп атпайбы ошо. Өрт курак жайында азыр периоддо эң өтө коркунучу азыркы убакта ысыкта мындай талаада болгондо мисалы айнектен эме самовозгорание болуп кетиш мүмкүн да. Куткаруучулар жергиликтүү тургундарды жана эс алуучуларды тыюу салынган агын сууларга түшпөөгө чакырат. Күндүн аптаптуу ысык мезгилинде өрт кырсыгын алдын алууну эскертет. Бактыгүл Дүйшенова, Чыңгыз Бокошов, Тилек Жоламанов, Талас шаары. Талас район Атай Огонбаев айылында кичи футбол боюнча муундар аралык ынтымак моюну болуп өттү. Оюнга облус аймагынан 16 команда катышты. Ден соолукту чыңдоо жана ынтымакка багытталган спорттук мелдеш Талас облусунда 4 жылдан бери өтүп келе жатат. Аркабыздан келаткан жаш спортсмендерге, жаш уландарга, өспүрүмдөргө үлгү болуу, ушул ден соолукту чыңдоо, айыл аралык, райондор аралык ынтымакты бекемдөө кандай болбосун республикада турнирлер өтүп турат. Ушул 45 жаштан өйдө, 50 жаштан өйдө. Ошого даярдык. Ошо жакында сентябрда Ысык-Көл оюндары болот, эл аралык. Ошол жака дагы ошо курама командаларды тандоо максатында өтүп жатат. Бул турнир традиционный турнир. Айтматов районунун Бакыян айылдык кеңешинин депутаты, самбо күрөшү боюнча СССР спортунун чебери 69 жаштагы Касымбек Айманбетов азырда футболдун көрманы. Жаштарга үлгү азырда ойноп жүрөм, ветерандарды жетектеп жүрөм 11 жылдан бери. Азыркы бүгүнкү оюнда Бешташ айылында 16 команда катышып атат. Ар бир жаш куракта 3 команда бар. Азыр оюн жакшы, жарым финалга келип калды 8 команда. Ошол биздин ардагерлер да финалга, полфиналга келип калды. Оюн жакшы өтсүн деп тилейм, жаштарга үлгү болсун. Мына биз жашыбыз өтүп баратса да жаштарга үлгү болуп, оюн көрсөтүп, жакшы мемлекет тарбияга чакырып атабыз. Оюнга катышып жаткан 16 команданын ичинен жаштар, орто муун жана аксакалдар командалары бар. Оюн ар 3 ай сайын өткөрүлүп турат. Күзүндө жыйынтыктоочу оюн республикалык деңгээлде өткөрүлөт. Ынтымак оюн жүрүп атат. Бул өзү башында биз өзүбүз уюштуруп бергенбиз. Ушул ынтымак оюн 71-нчи балдардан баштап 77-нчи балдарга чейин. Анан өзүм Россия шаарында турам. Екатерин шаарында 20 жыл оюнда калдым. Ар бир жылда балдардан 3 команда чыгып атат. Ошол 3 команда ойноп, ошол 4 подгруппага бөлүнүп, күчтүүлөрдүн күчтүүсү чыгып, финалга жакындап калды, Кудай буйрса. Көп команданын ичинен тандалып олтуруп финалга 1977-жылкы жана 1975-жылкы командалар кезгелешип, жыйынтыгында 1-0 эсебинде 1977-жылкы команда баш байгеге татыктуу болушту. Биринчи орун алган команда республикалык мелдешке катышууга жолдомо алып, облус намысы үчүн ат салышат. Оразбек Бейшебаев, Эркинай Жумабекова, Талас району. Сиздер облус аймагынан алынган маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Биздин баракчаларга катталып, соңку жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.